ал окуучуну урганга биринчи мен ошол күнү 4-саат болчу. Сабак башталды. Мен кирдим. Көркөм өнөр сабагы. Кадимкидей эле күндөгүдөй сабагыма кирдим. Балдар менен саламдашып, журналды ачып, балдарды жоктоп сабак башталды. Сабак башталганда ошол сабактын башында эле ошол Надирбекова Асема деген кыз аркаңкы партада отурат болчу. Ал кыз телефон кармап олтуруптур. Мындай сабакка көңүл бурбай телефон менен алаксып отурду. Ага кошулуп бир топ балдар дагы алаксып ошол телефонго үйлүп кетишти. Мен эскертүү бердим. Асема телефонуңду сал. Сабак башталды. Сабакка көңүл буралы деп мен эскертүү бердим. Биринчи эскертүү бердим, экинчи жолда бердим. Кайра эле сабакка көңүл бурбай ары бери карап сүйлөй беришти. Андан кийин мен сабагымды уланттым. Балдарга тапшырма берип, тапшырмамды улантып, тема менен тааныштырып, балдардан тапшырма сурадым. Ага болбой эле ызычуу болуп сүйлөй беришти. Анан мен ага дагы кайрылдым. Тарбиялык мааниде койгула, антип сүйлөшпөгүлө, сабак өтөйлү, нормальный сабак окуйлук деп айтканымда эле ал кыз мага кайша сүйлөп баштады. Ал окуучу ушундай биз өзүбүз билебиз, мен сабакка кандай эметишти өзүм билем деп ушинтип мага каршы сөздөрдү айтып баштады. Мен да ачуум келип тарбияга чакырдым. Кой антпегиле, мынтпегиле, андай кылганыңар болбойт деп бир азга чейин ушундай конфликтке бардык, айтышып. Андан кийин мен кайрадан сабагымды уланттым. Ага чейин эле бул жак биринчи катарда, биринчи партада менин кызым отурат. Ал бүгүнкү Хадича деген кыз 3-рядда 4-партада партада отурган кыз болчу. Мен аны байкабай калдым. Менин кызым жакка өтүптүр. Мен анын точносын билбейм кандай болгонун. Экөө кайра бул жака ал кыз баратып, экөө урушуп кетишти, мынтип айтышып кетишти. Ал кыздын үнү катуураак чыгып калганда мен аны байкап калдым. Хадича, силерге эмне болду? Азыр эле Асеманы баспадык беле. Сага эмне болду десем, ал кыз ошол жерден эле мага ответ берип кетти. Кызыңыз мага тийишип атат. Кызыңызды кой деңиз, кызыңызды басып алыңыз деген мындай аябай токтобой толтура сөздөр болуп кетти. Ал тууралуу экинчи видеодон да чыгыптыр. Ошентип мен ордумда отурам, кыйлага чейин айтышып конфликтке бардык. Ошол убакта мен ачуум келип кетти, аябай ачуум келип, сабакка киргенден баштап эле балдар менен конфликтке барып, аябай көптөп балдар мындай ызычуу болуп кеткен үчүн өзүмдү кармай албай барып кызды уруп салдым. Ал кылганым бирок туура эмес болду. Мен ошол тууралуу дагы ошол күнү эле кыздын ата-энесинен дагы кечирим сурап, бүт бардыгын кечирим сурап сүйлөшкөнбүз. Ал эже менен, ал эже дагы кечирип өз ара сүйлөшкөнбүз. Кызы менен дагы сүйлөштүк. Бардыгын чечип алганбыз, сүйлөшүп, жашнакай болуп эле ал күн өттү. Андан эртеси күндө сабак болду. Ал кыз жашнакай сабакка келди, сабак өттүк. Окуу уланды. 3-күнү ошол видео таркады. Видеодон кийин дагы ушундай талкуу башталып кетти. Ал бул видеодогу ошол тарткан кызды мен байкабадым. Ошол тарткан убагында мен байкабай калыптырмын. Аны сабак бүткөндөн кийин бир 5 мүнөттөн кийин мен уктум, видео бар экенин телефондо. Ал окуучу башка класска кирген болчу. Ал класс башка биология кабинетине кирип которулуп окушат. Ошол жерден мен артынан бардым. Ким телефонго тартты, ким запись кылды бергиле деп балдардан сураштырып, бир топ убактан ал телефонду таптык. Анын ичинен ошол видеону өчүр деп мен айттым. Эмне тарттың, бул тартканың туура эмес деп видеону өчүр дедим. Бирок ага чейин эле бул видеолор башка жака тартылып кеткен экен. Аны өчүрдүм деди. Башка жака таралганда мен билген жокмун. Буну ошол кече билдик бардыгын, ошо видео таркалып кеткенин. Эмне максатта өчүрдүңүз, тарап кетпесин дедиңизби? Эч ким билбесин дедиңизби? Мен ал видеонун кандай болуп тартылганын дагы көрбөдүм. Видеону толук да көрбөдүм. Просто бул тартканыңар туура эмес. Мугалимдин сүйлөп аткан сабак учурун тартканыңар туура эмес. Видеону өчүргүлө дедим мен. Ал кыз эжеке өчүрдүм деди. Бирок өчүрдүбү өчүрбөдүбү мен анысына деле мынтип маани берген жокмун. Биз телефонду алып койдук ал кыздан.
Кызды үргенingиздин себеби кызыңызга болушканыңыз болдубу? Жок, мен кызыма болушпадым. Бул класс менен ушул окуя 3-4 жолу болгон, мында мурда дагы. Ошентип кыздардын арасында өзүнчө бир эме бар экен. Сен мугалимдин кызы болсоң эле, сен эмне кыйынсый бересиңби, мондой жүр, андай жүр деп кыздар көп мен кызыма асылышкан экен. Мен ага өзүм дагы күбө болгонмун. Ошол телефон аркылуу кыздар СМС жазышып, анан анда дагы мен тарбиялык мааниде эле келип эскерткенмин кыздарга, андай болбогула, кыздар менен урушпагыла деп мен класс жетекчисине, тарбиялык завучубузга бардыгына кайрылып эскертүү бергенмин. Кызым дагы айтып барчу, апа монтип атышат, сиз мугалимдин кызы болсоң эле антпей жүр, мынтпей жүр деп мени кысымга алып атышат дегенде мен алардын бир дагы жолу келип, мен мугалим катары кызыма мынтип болушуп эме көрсөткөн эмесмин. Ооба, ал жерде кыз ошол тарбия завучу суроо бергенде аябай ошондой мындай агрессивный болуп, ал кыз дагы монтип эметти. Анан мен жакшы айт, монтип бакырбай, мынтип чакчаңдабай акырын айт деп мен андай жиним келип кетип, монтип түртүрдүм. Класста балдарга кол көтөргөн жокмун. Бир бала мен ошол аябай ачуум келип, кыздын монтип артынан басканда, бир бала мен колума кармады, эжеке коюңуз деп, кой бер деп мен ал баланы колумду чыгарып, ал баланы монтип нарга түрттүм. Антип кол көтөрүп урган эмесмин. Колледжди бүтүрүп келдим. Ал тармакта иштеген жокмун, бирок орун жок болгон үчүн биздин мектепте информатик мугалим жок. Ушинтип замен болуп окутуп турабыз. Информатик мугалим жок болгон үчүн мен компьютерлик сабактуулугум бар болгон үчүн сертификатым бар. Персоналдык компьютердин оператору деген ошол сертификаттын негизинде кадр жоктугуна байланыштуу мен информатика сабагынан окутуп жатам. Мисалы, ошол сертификатыңыз канча айлык мөөнөттө окугансыз? Кайсыл жактан окудуңуз эле? Жалал Абадтан, Логостон 1 айлык мөөнөттө окугам. Мен ошол биринчиден ошол бүт мени көрүп жаткан бүткүл Кыргызстан элинен кечирим сурайм. Меники туура эмес болду. Чындыгында өзүм ушундай ачууга алдырып, кызды сабап салганым. Барынан кечирим сурайм. Мындан аркы кадамдарым ошол кандай чечилсе ошого карап багыт алам. Өтө ачууңузга тийген сөз эмне болду? Ошо каттуу